Саламатсыңар балдар, жалпы биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Тиричиликтин пайда болуу теориясы жана химиялык эволюция деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер тиричиликтин пайда болушу тууралуу гипотезалар менен таанышасыңар. Аны менен катар биохимиялык эволюция теориясына кайрылабыз. Андан ары жер бетинде тиричиликтин пайда болушунун этаптары, ошондой эле химиялык эволюция тууралуу билимдерге дагы ээ болосуңар. Жер бетинде тиричилик кандайча пайда болгон? Дал ушул суроонун алкагында табият таануу илиминде өтө көп талкуу болгон. Адамдар түрдүү ой пикирлерин айтышкан. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз алгач ушул тиричиликтин пайда болушу тууралуу айтылган ой пикирлерге же гипотезаларга кайрылып коелу. Тиричиликтин пайда болушу тууралуу гипотезалардын алгачкыларынын бири бул креационизм деп аталат. Бул көз караштагы адамдардын ою боюнча ааламдын, күн системасынын деги эле тиричиликтин башаты бул Кудайдан, башкача айтканда Кудай баардыгын жараткан деген көз караш. Албетте, бул көз караштагы адамдар тиричиликтин пайда болушун далилдүү көрсөтүп бере албагандыктан, андан кийин бир топ гипотезалар пайда болгон. Мисалы, кийинки гипотезалар бул тиричиликтин өзүнөн өзү жаралышы деп аталат. Башкача айтканда, бул гипотезаны же ой пикирди жактоочулардын ою боюнча, мисалы, эттен курт пайда болот, же болбосо баткаактан бака жылаандар пайда болот деген ойду айтышкан. Мындай ойдогу адамдар, мисалы, бизде кыргыздардын деле арасында бар болуш керек деп ойлойм, себеби кирдесең биттеп кетесиң деген түшүнүктөр бар эмеспи? Бирок чындыгында бит, сирке болбосо ал кайдан пайда болсун? Кирден эч качан бит пайда болбойт. Дал ушул көз карашка каршы турган кийинки гипотеза биогенез деп аталат. Башкача айтканда, жандуудан гана жандуу пайда болот деген гипотеза. Жандуудан жандуу кантип пайда болот? Аны түшүндүрүү үчүн Франческо Реди өзүнүн тажрыйбасын жүргүзгөн. Тажрыйбасында ал 2 дишти алып, экөөнө тең жылаандын, балыктын этин салган, ошондой эле уйдун дагы этин салып, идиштин бирөөнүн үстүнөн жука, чүпөрөк же болбосо кездеме менен жаап бекитип койгон. Ал эми экинчи диштин оозу ачык болгон. Бир нече убакыттан кийин эттин жытын албетте эт чымыны келет да, эт чымыны келип, өзүнүн жумурткасын таштаганда убакыттын өтүшү менен эт курттаган. Ал эми экинчи оосу кездеме менен жабылган идишке чымын кире албагандыктан албетте ал жерде курт пайда болбойт. Ошентип Франческо Реди жандуудан гана жандуу пайда болот деп айткан. Бирок микроорганизмдердин ачылышы менен тиричиликтин өзүнөн өзү пайда болот деген көз карашты жактоочулар андан да күч алган. Дал ошолорго каршы кийинки окумуштуу Луи Пастер өзүнүн тажрыйбасын көрсөткөн. Ал жандуудан гана жандуу пайда болоорун далилдөө үчүн төмөндөгүдөй оозу S формасындагы түтүкчө менен жабылган колбаны алат. Адегенде колбанын ичине шорпо куюп, шорпону кайнатат. Демек, кайнаган соң шорпо стерилдүү болуп калды. Башкача айтканда, андагы микроорганизмдер өлөт. Андан соң шорпону бир нече күн койсо дагы шорпо эч кандай өзгөрүлгөн эмес. Так эле ошол сыяктуу экинчи ушундай идиш алып, ага да шорпо куюп, аны дагы стерилдүү кылып, башкача айтканда кайнаткан, бирок анын S формасындагы түтүкчөсүн же оозун ачып койгон. Натыйжада ачык колбага микроорганизмдер же микробдор кирип, бат эле шорпонун өңү бозоруп чыккан. Демек, бул тажрыйбасынын негизинде Луи Пастер жандуудан гана жандуу пайда болот деген. Себеби S формасындагы түтүкчө аркылуу микроорганизмдер ары колбанын ичиндеги шорпого кире алган эмес. Ошондуктан ал шорпо бир нече айлар, керек болсо жылдар дагы бузулбай сактала алат. Себеби бул жерде микроорганизмдер кирген жок деген жыйынтыкка келген. Андан кийин тиричиликтин пайда болушу тууралуу гипотезалардын кийинкиси тиричиликтин үзгүлтүксүздүгү деген келип чыккан. Себеби биогенез гипотезасын жактоочулары анда жандуудан жандуу пайда болсо, жандуунун өзү кайдан пайда болду деген суроого жооп бере алган эмес. Ал эми тиричиликтин үзгүлтүксүздүгүн жактоочу адамдар, булар тиричилик баардык жерде болгон. Космоста дагы, мисалы, суунун бир нече километр тереңдиктеринде дагы, түбөлүк муздарда дагы тирүү организмдер кездешет. Демек, тиричилик буга чейин болгон, болуп жатат, боло да берет деген көз карашты жактоочулар болгон.
Дал ошол көз караштагылар менен бирге эле панспермия деп аталган гипотезаны жактоочулар дагы келип чыккан. Бул гипотезаны жактоочулардын ою боюнча тиричилик космостон келген. Башкача айтканда, космостон келген телолор аркылуу, мисалы метеориттер аркылуу Жер планетасына тиричилик келип, анан уланып кеткен. Бирок тиричиликтин үзгүлтүксүздүгү, панспермия дагы, эмне үчүн бардык жерде тиричилик болсо, космосто дагы тиричилик болсо, анда космостогу башка системаларда дагы, мисалы Марста, Венерада же Юпитер, Сатурнда эмне үчүн тиричилик пайда болбойт деген суроого жооп бере алышкан эмес. Мынакей ошентип окумуштуулардын жана бир нече ойчулдардын ою боюнча түрдүү көз караштар пайда болгон экен. Эми жогорудагы маалыматты бышыктап алуу иретинде кезектеги суроого кайрылып көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Панспермия гипотезасы боюнча жер бетинде тиричилик кандайча пайда болгон? Биринчиси космостон келген, экинчиси жандуудан гана жаралат, үчүнчүсү Кудай жараткан, төртүнчүсү өзүнөн өзү пайда болгон деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө. Панспермия гипотезасы боюнча жер бетинде тиричилик кандайча пайда болгон деп ойлойсуңар? Силер менен биз туура жоопко кайрылалы. Бул космостон келген экен. Башкача айтканда, космостон түшкөн мисалы метеориттердин курамында микроорганизмдер, бактериялардын бар экендиги табылган. Демек, панспермия гипотезасын жактоочулар так ушул сыяктуу алгач жердин бетине тиричилик космостон келген деген ойду айтышкан. Эми биз тиричиликтин пайда болушу тууралуу ой пикирлер же гипотезаларды артта таштап теорияга кайрылалы. Башкача айтканда, тиричиликтин пайда болушу тууралуу тажрыйбалык далилдер менен берген окумуштуулар да болгон. Айталы, мындай окумуштуулардын ичинен биохимиялык эволюциянын теориясын негиздөөчү, башкача айтканда тажрыйбалык далилдүү ой пикирди айткан Александр Иванович Апарин жана ошондой эле Холдейн Джон Бёрдан Сандерсон болгон. Так ушул адамдар тиричилик акырындык менен узак убакыттын ичинде эволюциянын натыйжасында жансыз заттардан же органикалык эмес заттардан акырындык менен жөнөкөй органикалык заттар пайда болуп, алар татаалданып отуруп, алгач жөнөкөй тирүү организмдер, анан татаал тирүү организмдер пайда болгон деген көз карашты айтышкан. Жер бетинде тиричиликтин пайда болушунун биохимиялык эволюциясынын теориясы боюнча шарттуу түрдө биз окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун деп бул өрчүү этабын 4 этапка бөлөбүз. Биринчи этапта мында алгачкы атмосферадагы газдардан жөнөкөй органикалык заттар пайда болгон. Мисалы, органикалык заттардын мономерлери деп коелу, аминокислоталар, нуклеотиддер же болбосо моносахариддер пайда болгон. Ал эми экинчи этапта болсо маанилүү органикалык заттар пайда болгон. Мисалы, аминокислоталардан белоктор, нуклеотиддерден нуклеин кислоталары, бирок абиогендик синтездин натыйжасында пайда болгон. Башкача айтканда, жансыз жаратылышта пайда болгон экен. Ал эми үчүнчү этапта ушул органикалык заттар топтолуп, сырткы чөйрөдөн обочолоно башташкан. Андан кийин 4-нчы этапта тирүүгө тиешелүү касиеттерге ээ жөнөкөй клеткалардын пайда болушу жана алардын эволюциясы жүргөн. Демек, жер бетинде тиричиликтин пайда болушу дал ушундай 4 этаптын натыйжасында пайда болгон экен. Алгачкы 3 этапты биз химиялык эволюция этабы деп атап коебуз. Ал эми 4-нчы этап болсо биологиялык эволюция деп аталат. Эми биз азыр силер менен жандуу тасманын жардамы аркылуу тиричиликтин жер бетинде пайда болушуна назар салып көрөлү. Жана силер видео тасманы көрүп жаткан маалда эмне себептен 1-чи, 2-чи, 3-чү этаптар химиялык этап деп аталат экен, ал эми 4-нчы этап биологиялык этап деп аталаарын жакшылап көңүл коюп байкап отурсаңар болот. Жер бетинде тиричиликтин пайда болушу эмне себептен күн системасынын ичинен жерде гана тиричилик пайда болгон деп ойлойсуңар? Учурда жерде тирүү организмдер үчүн бардык шарттар бар десек болот. Аба дагы, суу дагы, азык заттар да даяр. Анда биз алгач жер планетасынын пайда болушуна кайрылып көрөлү. Ааламда гравитациялык туруктуулугу бузулган материя жаралат. Бул өтө чоң жарылуу болгон, мейкиндикти өтө ысыга майда бөлүкчөлөр тарайт. Ошентип аалам пайда болот. Жогорку температура акырындап сууп баштайт. Ааламда электрон, нейтрон, протондор бири-бирине тартылып атом пайда болот. Алгачкы элемент суутек болгон. Алар өз кезегинде булуттарды түзгөн. Бул булуттар жердин булуттарына таптакыр окшобойт. Булуттар жогорку тартылуу күчүнө ээ болгондуктан алар куюндай айлана баштайт.
Бул айланып жаткан куюндуу булуттардын ортосундагы шар күн жылдызы. Ал эми анын айланасындагы булуттар ушундай тездик менен айлангандыктан алар акырындап чаңдарга жана газдарга айланган. Алардан планеталар жаралып, күн системасы пайда болгон. Жер дагы так ушул сыяктуу булуттардан пайда болгон десек болот. Качан гана мындай бөлүкчөлөрдүн коюланган топтомунун диаметри 800 метр болуп, белгилүү салмакка жеткенде алардын гравитациялык күчү жанындагы материяларды өзүнө тартууга жеткен. Алгач бул система 20 планеталардан турган. Алар күн системасында күндүн тегерегинде айланып баштаганда гравитациялык талаалары өз ара таасир этишип, планеталар кагылыша баштагандагы кагылышуудан бири-бирине кошулушкан. Ошентип алардын саны азайган. Бул жол менен мындан 4,5 миллиард жыл илгери күн системасы ушинтип пайда болгон. Планеталарга материялардын кагылышуусунан бөлүнүп чыккан энергия ал жактагы керек болсо асканы да күйгүзүп жиберген. Жер планетасынын жаралышына кайрылсак, оор металлдары планетанын ортосуна, ал эми жеңилирээктери улам четирээк орун ала баштаган. Жердин ортосуна темир чогулат. Бүгүнкү күндө так ушул ядро жерди коргойт. Күндөн келген бөлүкчөлөрдүн соккусу алгач бул магнит сферасына урунат да андан кайып келип уюлдарда кошулат. Ал эми бул жер мындай абалга 30 миллион жылдан кийин келген. Жер бетинде температура али да болсо 4000 градустан жогору болуп, лавалардан турган океан каптап жаткан. Күндөн келген зарядталган бөлүкчөлөрдүн бороону эч бир тоскоолдуксуз келип турган. Ультра кызгылт көк нурлар, радиоактивдүү нурлар. Албетте, бул бөлүкчөлөр жер бетинде эгерде жандык болгон болсо, анда бир да тирүүнү соо коймогу маселе. Акырындык менен планеталар кысылуунун натыйжасында сууй баштаган. Абадагы газдар бири-бири менен реакцияга кирген. Абада суутек менен гелийден башка дагы күкүрттүү суутек, аммиак жана башкалар болгон. Кычкылтек болгон эмес. Суу газ абалында болот. Бирок бул жука катмардагы алгачкы атмосфера күндөн келген бөлүкчөлөрдү тосо алган эмес. Жерге метеориттер тынымсыз жамгыр сымал жаап турган. Температура бир нече миңдеген градуска жеткен. Вулкандар атып, жер бети кадимки эле ысык ботко өңдүү кайнайт. Планетанын бети жылаңач, бирок тегиз эмес. Улам ал муздаган сайын кичирейип, катталыштар пайда болот. Ошентип, акырындык менен газ абалындагы суу майда тамчыларга, алар ириленип чоң тамчыларга айланып, жерге түшүп, кайра буу болуп көтөрүлүп, кайра жамгыр болуп жаап отуруп, миллиондогон жылдар бою нөшөрлөгөн жаан төгүп турган. Ошентип алгачкы океандар пайда болгон. Алар өз кезегинде лаваларды суутуп, жаңы тоотектери жаралат. Күндөн келген ультра кызгылт көк нурлар тоскоолдуксуз жерге түшүп турган. Анын таасиринен суу ажырап, кычкылтек пайда болгон. Абада метан, көмүр кычкыл газы пайда болот. Аны менен катар эле суунун буулары, тамчылары, ис газы, аммиак, циан жана башкалар болуп, чагылгандын таасири астында алардан алгачкы органикалык заттар пайда болгон. Жаан менен кошо океанга түшкөн. Океан деңиздерде органикалык заттардын концентрациясы улам жогорулай берген. Бул сууларды кадимки эле шорпу өңдүү элестетсек болот. Сууда органикалык заттар бири-бири менен кошулган. Албетте, туздар да болгон. Бара-бара түрдүү органикалык заттардын топтому пайда болуп, алар кошулуп, татаалданып, кайра ажырап бөлүнүшкөн. Мындай жогорку молекулалуу заттардан турган бөлүкчөнү коацерват тамчылары деп атап коюшкан. Ошентип туруктуулары сыртынан мембрана менен курчалып, чөйрөдөн очолонгон. Чөйрө менен зат алмашуу жүрө баштаган. Бул өз кезегинде океандардагы алгачкы системалардын табигый тандалуусуна алып келген. Натыйжада туруктуулары тандалып калган. Ошентип, примитивдүү алгачкы гетеротрофтук организмдер жаралат. Алардын белок синтездөөчү аппараттар болгон. Бирок суу чөйрөсүндө улам органикалык заттар азая баштаган. Андан соң бул жашоо үчүн күрөштө акырындык менен органикалык эмес заттардан органикалык заттарды синтездөөгө жөндөмдүү болгон жөнөкөй тирүү организмдер көбөйө баштаган. Ошентип, мындан 2 миллиард жыл илгери биринчи фотосинтездөөчү клеткалар, цианобактерия сымал прокариоттор пайда болот. Алар күндөн келген жарык энергиясын пайдаланып, көмүр кычкыл газы, суудан органикалык заттарды жана кычкылтекти бөлүп чыгарышкан. Ошентип, фотосинтез процессинин натыйжасында алгач океан деңиздер кычкылтекке байыган, андан соң абанын курамы өзгөрүп, абада кычкылтектер көбөйгөн дагы атмосферада алгачкы озон катмары пайда болгон. Биз билгендей, озон катмары баардык тирүү организмдерди күндөн келген ультра кызгылт көк нурлардан, космостук нурлардан, радиоактивдүү нурлануулардан сактайт. Демек, өз убагында озон катмарынын пайда болушу менен жердеги тиричилик толугу менен өзгөргөн.
Андан ары прокариоттордон эукариоттор көп клеткалуу организмдер пайда болгон. Мынакей биз жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми кеп-кезегин суроого берели. Жерде пайда болгон алгачкы түрү организмдер дем алышы жана азыктанышы боюнча кайсы топко кирген деп ойлойсуңар? Биринчиси аэробдуу автотрофторго, экинчиси анаэробдуу автотрофторго, үчүнчүсү аэробдуу гетеротрофторго, төртүнчүсү анаэробдуу гетеротрофторго деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө. Жер бетинде пайда болгон алгачкы түрү организмдер дем алышы жана азыктанышы боюнча кайсы топко кирген деп ойлойсуңар? Биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Туура жообубуз бул 4-чү экен. Көрсө, жер бетинде пайда болгон алгачкы түрү организмдер анаэробдуу гетеротрофтор болгон. Себеби абада кычкылтек жок болгон. Демек, мындай организмдерди биз анаэробдуу организмдер деп айтабыз. Жана ошондой эле алгачкы океан деңиздерди биз шорпо сыяктуу элестеткенбиз. Жана бул жерде органикалык заттардын концентрациясы жогору болгондуктан алгачкы пайда болгон организмдер ошол органикалык заттарды пайдаланышкан. Демек, буларды биз гетеротрофтор деп атап коет экенбиз. Ошентип жыйынтык чыгарсак, биринчи этапта алгачкы атмосферадагы газдардан ар түрдүү химиялык, физикалык таасирлерден улам реакциялар жүрүп, жөнөкөй органикалык заттар пайда болот экен. Ал эми экинчи этапта болсо, андан же жөнөкөй органикалык заттардан татаал органикалык заттардын чынжырчалары пайда болот. Мисалы, белоктор, нуклеин кислоталары, липиддер. Ал эми үчүнчү этапта болсо, ушул татаал органикалык заттар бири-бири менен биргелешип, топтошуп, алар сыртынан кабыкча менен капталып, же болбосо мембрана менен сыртынан корголот дагы, сырткы чөйрөдөн обочолонуп, андан соң 4-чү этап келип чыккан. Башкача айтканда, алардан гетеротрофтуу, анаэробдуу жол менен дем алган тирүү организмдер пайда болгон. Ошентип, бул алгачкы пайда болгон тирүү организмдерге тиешелүү касиеттерге ээ жөнөкөй клеткалар гетеротрофтор болгон экен. Апарин жана Холдейндин ой пикирлери эмне үчүн теорияга айланган? Башкача айтканда, илимде ал тажрыйбанын жардамы менен далилденген. Бир нече окумуштуулар дал ошол ой пикирдин айланасында иштеп, бул ой пикирди теорияга айландырган. Мисалы, дал ушул биохимиялык эволюциянын теориясын далилдеген окумуштуулардын бири бул Стенли Миллер болгон. Жана ошондой эле Гарольд Юри. Бул эки адам Апарин жана Холдейн сунуштаган тиричиликтин пайда болушу тууралуу ой пикирди кадимки эле лабораториялык шартта тажрыйбанын негизинде далилдеп беришкен. Башкача айтканда, айнек түтүкчөлөрдөн турган эки колбаны алган дагы, колбанын бирине өзүңөр көрүп турасыңар, алдыңкысында суу куюп, анын алдынан от жиберип кайнаткан. Башкача айтканда, алгачкы абалдагыдай кылып суунун буусун пайда кылган. Ал эми экинчи колбага болсо, кадимки эле алгачкы атмосферадагы газдарды, метанды, аммиакты, сууну, суутекти, күкүрттү, суутекти жана башкаларды кошкон дагы, анан электр тогун жиберген. Электр тогунун таасири астында жогорку температуранын таасиринин негизинде органикалык эмес заттардан органикалык заттар пайда болгон. 1924-жылы Апариндин тиричиликтин келип чыгышы тууралуу ой пикирлеринен кийин бир топ окумуштуулар аларды далилдөөгө аракет жасаган. Башкача айтканда, түрдүү тажрыйбалык иштерди жүргүзгөн. Апариндин ою боюнча алгачкы атмосфералык абадан жөнөкөй органикалык заттар пайда болгон деген. Жана анын ой пикири орус тилинен тартып түрдүү тилдерге чейин которулган. Айталы, мисалы, алгачкы атмосферанын курамына кирген суутекти айталы, күкүрттүү суутек, же болбосо метан, суунун буулары, көмүр кычкыл газы, аммиак жана башкалар өз кезегинде түрдүү физикалык таасирлерден улам акырындык менен жөнөкөй органикалык заттарды пайда болгон. Бул төмөндөгүдөй айнектүү түтүкчөлөр менен кошулган эки колбанын ичинде тажрыйбанын негизинде аныкталган. Көрүп турасыңарбы, ушул айнектин ичине алгачкы атмосферадагы газдарды салган. Сууну буу түрүндө жиберип, электр тогун жиберген маалда органикалык заттардын пайда болгондугун көрүшкөн. Башкача айтканда, алынган суюктукту муздатып, караган маалда түрдүү органикалык же жөнөкөй органикалык заттар алынган. Мындан сырткары Оро жана Панамперума радиоактивдүү нурлануунун таасири астында дагы органикалык заттарды алышкан. Алгачкы атмосферадагы газдарга радиоактивдүү нурлануунун таасири этүү менен, мисалы, рибозаны, дезоксирибозаны,
пуриндик, пиримидиндик негиздерди, ошондой эле АТФ'ти дагы синтездеп алышкан. Мынакей балдар ошентип биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө тиричиликтин пайда болушу жана анын химиялык, биологиялык этаптарына кайрылып өттүк. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.